Талас шаарында жайгашкан Манас эпосу музейи учурда көп түрдүүлүккө басым жасап жатат. Облустун аймагындагы социалдык стационардык мекемелер менен кызматташып, музейди келип көрө албагандарга барып жеринде тааныштырууну колго алууда. Мындан сырткары музейде майыптуулугу бар жарандар үчүн да шарттар түзүлүүдө. Мындай маалыматын музей жетекчиси Баткенде өткөн фестивалда билдирди. Биздики негизинен баягы 3D болгондуктан аны проектор менен көрсөтүп, ошол жерден автотур катары онлайн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Биринчиден, экинчиден өзүбүздөгү баягы алып жүрүүчү экспонаттарыбыз бар. Баягы ар кайсы жерге койгонго мүмкүнчүлүгү барлар. Ошол экспонаттарды алып барып тааныштырып, анан кийин кээ бир учурларда боз үй тигип дагы көрсөттүк. Себеби дегенде азыркы муун боз үй тигүү же болбосо кыргыз үйлөрүнөн алыстап кеткендиктен ошол боз үй философиясын жаштарга таанытуу максатында жерлерге барып дагы көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрү болду. Баткен мамлекеттик университетинин жана Баткен шаардык мэриясынын кызматташуусу менен Баткен шаарында музей ачылган. Баткен шаарында өткөн Кыргызстандын 3-чү улуттук музей фестивалына өлкөнүн булуң бурчунан жана Өзбекстан, Казакстандан келген музейчилер катышты. Маданият министрлиги Борбордук Азия университети менен биргеликте өткөргөн иш-чара музей тармагындагы мыкты тажрыйбаларды бөлүшүү, жаңы идеяларды жайылтуу жана коомдо музейлердин ордун чыңдоону көздөйт. Бүгүн Кыргыз Республикасы Баткен каласында өте тамаша мәдени шара өтіп жатыр. 3-ші ұлттық музейлер фестивалі. Бұл фестивальға Қазақстан Республикасынан шақырылдым. Өзімнің музейімнің тәжірибесімен бүгінгі фестивальда бөлісіп, әріптестерімнің 10 бағасын алдым. Осы фестивальға шақырып көруге мүмкіндік берген ұйымдастырушыларға көп рахмет айтам. Фестивалдын алкагында коноктор Баткен шаарында жайгашкан Айгүлтөө тарыхый музейине саякат жасашты. Музей аймактын тарыхын, маданиятын жана жаратылышын чагылдыруу менен бир катар долбоорлорду ишке ашырып, Баткендин маданий жүзүн республикага таанытып келет. Биринчи фестивалы Ошто, экинчи фестивалы Сыккөлдө өткөндө биз өзүбүздүн музейдин кандай өзгөчөлүгү жөнүндө бул жердеги тарыхый этнографиялык, кол өнөрчүлүк, маданий багыттардагы өзүбүздүн изилдөө иштерибиздин жыйынтыгы боюнча маалымат бергенден кийин анын бизге болгон кызыгуу күчөдү. Улуттук фестиваль 5 күнгө созулуп, анын алкагында катышуучулар Баткендеги бир катар тарыхый жайларды көрүп чыгышты. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.